Assalamu alaikum жалпы мекендештер. Сиздер менен кайрадан эле Москва бар. Аккеме студиясында окуялар, жаңылыктар жана кабарлар менен саламатсыздар. Бүгүн 24 май жума. Жума маарек болсун. Иш күнүңүздөр ийгиликтүү, берекелүү, жакшы улансын. Москвадагы маанилүү кабарлар менен тааныштырабыз. Бирден лайк басып, бизди колдоп кетиңиз. Бүгүн 24 майда Кыргызстанда Бишкекте КМШ мамлекеттеринин атайын кызмат жетекчилеринин 54-чү отуруму өтүп жатат. Ал отурумда Россиянын ФСБ директору Бортников да катышууда. Крокус Сити колдоо терактка буйрук бергендер Орусиянын КМШ өлкөлөрү менен мамилесин бузууну көздөшкөн. Бул тууралуу ФСБнын директору Александр Бортников билдирди. Биз бул террордук чабуулга буйрук бергендердин максаттарынын бири диний жана улуттук факторлорду колдонуу менен шериктештик өлкөлөрдүн мамилелерине доо кетирүү экендигине ишенебиз, деди Бортников. ФСБнын башчысынын айтымында Орусиянын геосаясий оппоненттери КМШ өлкөлөрүнүн элдин уникалдуу этностор жана конфессиялар арасында тең салмактуулукту бузууну пландаштырышкан. Ошондой эле англосакстар КМШ мамлекетинин жетекчилерине кысым көрсөтүп, Борбор Азияда орночок алып, регионго таасирин күчөтүүгө аракет кылып жатышат, деди ал. Бортников өз сөзүндө Афганистанды мисал келтирген. Англосакстардын Афганистандагы кырдаалга таасир эткенин көрүп жатабыз. Муну менен кандай болгон күндө да Борбор Азияда ордун бекем аймактык жалпы регионго таасир этүү үчүн аянтча катары пайдаланмакчы, деген Бортников. Албетте бул Крокус Ситидеги каргашалуу окуядан кийинки терс таасирлерди мигранттар өз башы менен көрүп жатышат. Анткени ошол каргашалуу окуядан кийин Россияда кескин түрдө рейдтер күчөп, текшерүүлөр күчөп, ар бир мигрант жок дегенде штраф төлөп, канчалаган мекендештерибиз мекенге депортация болуп кетти. Аз келгенсип өзүңүздөр күбө болгондой ар бир квартираны, ишканаларды, складдарды, жатаканаларды баарыны бир катар текшерип, чоң рейдтер өттү. Жада калса канчалаган биздин мекендештер аэропорттон дагы кайтып мекенге кайтарылды. Ошондуктан бул нерсенин терс таасири бардык мигранттардын башынан өттү. Экономикалык союз болгондон кийин жок дегенде ошол миграция маселесини, регистрация маселесини, жумуш маселесини союздар арасындагы келишимдер боюнча чечип койсо, мигранттарга жеңил болмок. Ошол эле учурда ал эки элдин ынтымагына себепчи болот. Кандай дейсиз? Комментарийге оюңузду жаза кетиңиз, маалыматты бөлүшүп коюңуз. Эскертүү катары чыгара беребиз. Жолдо жүргөндө абайлап этияттап жүрүңүздөр мекендештер. Көк Жигули деп аны дагы поезу келди окшойт. Өпкөлөп, өпкөнү колтуктаган бойдон столбаны уруп, ичиндеги ремен тагынбаган жигиттер эшиктен учуп кетишти. Урматтуу ролдогу мекендештер, ошондуктан шашпай, тартипти сактап айдаңыздар, маалыматты бөлүшүп коюңуздар. Эми Москва бар Telegram группасынан жардам берели. Юи сураптыр, Москвадан загранпаспорт жасатса болобу же Кыргызстанга барып жасатыш керекпи деп. Негизи Москвада загранпаспорт жасатса болот, ал үчүн Кыргыз Республикасынын Москвадагы элчилигине кайрылсаңыздар болот, Добрынский метродо. Ошол жерде загранпаспорт жасашат. Дүйшөнкул Ниязов сураптыр. Ассаламу алейкум, менин регистрациям 27 майда бүтөт. Бирок 30 майда Кыргызстанга кете турган болсом, аэропортто проблема болбойбу, регистрацияны сурабайбы? Негизи эле аэропортто таможнядан өтүп атканда регистрацияны сурабайт, ал жерде паспортуңуз менен билетиңиз менен өтө бересиз. Бирок эгерде полицияга түшкөн болсоңуз, штраф алып калышыңыз мүмкүн. Арзыбек сураптыр. Медкинишка продлениега жарайбы же сөзсүз Сахарованын медосмотрдан өткөн кагазы керекпи? Жооп берип койгулачы суранчы. Регистрациям 29 бүтөт. Сахаровага барып өтүп келсем, результаты чыккыча срогум бүтүп калат го, дейт. Регистрацияны продление үчүн сөзсүз Сахарованын көк кагазы керек. Ал эми медкинишка негизи ал жерге жарабайт жана өтпөйт. Кушбек сураптыр, запреттен кандай чыкса болот, жолдорун билгендер барбы? Кана деген жооп жазыптыр. Кыйын маселе тууган. Запреттен чыгарам, акчасын алдын ала төлөйсүн дегендерге эч качан которбогула, алдайт жана алдайт. Бекер эле акчага күйөсүңөр, ошондой арам тамактар Телеграмда толтура, дейт. Эң бир туура жазыптыр туугандар. Негизи эле Телеграмда
запреттен чыгарамын. Негизи эле тааныбаган адамдарга акча которбоңуздар. Запреттен чыгарамын, регистрация кыламын, квартира беремин, авиабилет сатамын деген алдын ала акча которбоңуздар. Аэропортко барып, билети жок. Кээ бир адамдар ошол билетти алдым деген ойдо барып, аэропорттон кайтып келгендер бар. Ошондой мошенниктер көбөйгөн. Негизи эле юридикалык маселелер боюнча мен сиздерге дайыма эле бир номерди айтып келемин, экранга коюп койдум. Ошол юристтерге кайрылсаңыздар болот. Запреттин дагы өзүнүн жол жобосу бар. Анын основаниясы болуш керек. Эгерде основания жок болсо, запреттен чыгыш өтө кыйын. Туура эле айтат. Запреттен ар бир адамды эле чыгарганга мүмкүнчүлүк жок. Ошондуктан акчасын котор, запреттен чыгарабыз, гарантия 100% дегендер бардыгы жалганчылар, туугандар. Гарантияны эч ким бере албайт, даже юристтер да бере албайт. Эгерде нормальный юрист иштеген болсо, алдын ала айтат, кандайдыр бир мүмкүнчүлүк, основаниялар болгон болсо гана сиздерди запреттен чыгарат. Ошондуктан алдын ала акча төлөбөңүздөр негизи эле. Россиядан тажадым дегендерге Европадагы жумуштар боюнча баягы эле bereke.ru сайтына киресиздер, жумуш берилет деген жерде Европага жумуштар бар. Ошол сайттарга кирип, көрүп, тактап, алып, барып, насип этсе Европада дагы жумуш кылып келсеңиздер болот. Андан сырткары Google Play'де тиркемеси бар, bereke.ru деп издесеңиздер чыгат, ошону скачать этип алсаңыздар, кара тизмеш, штраф, карыздар боюнча өзүңүз эле текшерип алсаңыздар болот. Бүгүнкү кыскача кабарлар жана эскертүүлөр сиздерге пайда алып келди деген ойдобуз. Бирден лайк басып, группаларга таркатып, каналга катталууну унутпаңыздар. Той жакшылык иш-чараларга эт керек болсо, эсен ажыга чаласыз. Арзан, таза, жумшак жаш кунажындын халал союлган эттерин заказ кылыңыздар. Үйүңүзгө бекер жеткирилет. Килограммы 540 рубльдан. Номерлер экранда, эсен ажы кызматта. Кантсе да бөтөн жерде өзүңүздөргө сак документтерге так болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936 111 7911 номерине кайрылсаңыздар, жигиттер жардам берет. Жаңа келгендер үчүн 8929 975 8979 номерине WhatsApp'тан жазыңыз. Тапканыңыздарга береке, үй бүлөңүздөргө тынчылык, ар бирибиз ата мекенибизге эсен соо жетели. Бүгүнкү жума дагы бир жолу маарек болсун, кылган дуаларыбыз кабыл болсун. Дайыма жакшылыкта көрүшкөнчө аман жүрүңүздөр туугандар. Москвада мекендештер, документ жок кыйналсаңыздар, регистрация бүтүп калса, же өтүп кетсе, же жоготуп алсаңыз, миграционканы жаңылатыш керек болсо, чек арага коркпой чыгып келейин десеңиз, баягы эле Москвадагы хит болгон Мухиддин ажы кызматта. Өзү до конца айдайт, ашыкча акча албайт, документке жардам берип туурулайт, даже кыйналган мекендештерди бекер ташыйт. Мухиддинге Москвардан деп чалсаңыз, по-братски жылуу жумшак барып келесиз.